Президент Садыр Жапаров мектеп жетекшілерін сынақтық негізде 5 жылдан ашық емес мөөнөткө тандоо боюнча жарлыкка кол койгон. Кабар агенттигиндеги маалымат жыйынында билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев билдиргендей, өлкөдөгү 2233 мамлекеттик мектептеги ишмердүүлүктү жандантуу, кадрдык потенциалды көтөрүү жана реформаларга даярдануу максатында мектеп жетекчилер сынактын негизинде тандала баштайт. Район шаардын билим берүү бөлүмүнүн жетекчисинин деңгээлинде кээде кадрдык мүчүлүштүктөр болуп калышы мүмкүн. Бирок баарына бирдиктүү мамиле кылып, жетекчилер ачык айкын түрдө сынактык негизде дайындалып келсин деген кадамга барып жатабыз. Жетекчилер 2 этапта дайындалат. Талапкерлердин документтерин кабыл алуудагы тиешелүү критерийлерге жооп бериши керек. Экинчиси тестирлөө өткөрүлөт. Тест онлайн түрдө коомчулукка көрсөтүлүп турат. Бүгүнкү күндө 5 жылдан ашык иштеген мектеп директорлорунун саны 966-ны түзөт. Демек 966 мектепте сынак жүрөт. Калгандарында директорлорунун иштөө мөөнөтү 5 жылдан ашканда сынак жарыяланат, деди министр. Билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова быйылкы окуу жылы жаңы мектеп директорлору менен баштала турганын белгилеп кетти. 5 жылдык мөөнөттөн ашык мектепте директорлук кызматын аркалап келгендер кайра сынакка катыша алат. Тестте болочоктогу директорго тиешелүү суроолор, психология, педагогика, башкаруу жана билим берүү тармагындагы мыйзам боюнча суроолор берилет. Ушул жылдын август айында болочок директорлорго сыноо тести өткөрүлөт, деди Жусупбекова. Билим берүү министринин орун басары кошумчалагандай, талапкерлер тесттен өткөндөн кийин жыйынтыгы дароо чыгат жана жогорку бала алган директорлук кызматка дайындалат.